Бүгүн Ош шаардык кеңешинин кезектүү сессиясы өттү. Анда бир канча маселелер каралды. Мамлекеттик менчиктеги айрым мүлктөрдү Ош шаарынын муниципалдык менчигине кабыл алууга макулдук берүү, Ош шаардык кеңешинин 2025 жылдын 10 сентябрындагы Ош шаарынын муниципалдык менчигиндеги айрым мүлктөрдү мамлекеттик менчикке өткөрүп берүүгө макулдук берүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү маселелер алгачкылардан болуп каралды. Бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук Ош шаар башкармалыгынын кызматкерлери үчүн кызматкерлеринин балдары үчүн тарбияланган бала бакча бул Акылман деп Черемушка кичи районунда жайгашкан. Бул бүгүнкү күнгө чейин биздин эле баланста болуп, биздин техпаспорт менен ГОСАК бизде болгону менен бирок каржылоо маселеси ошол улуттук коопсуздук башкармалыгынын тарбиялануучу немеси болгон балдарын. Ошол себептен ошого биз мыйзамдаштыруу максатында ошого өткөрүп берип атабыз. Ал эми экинчиси ички иштер башкармалыгынын Ош шаар башкармалыгындагы иштеген кызматкерлердин балдары үчүн тарбияланган бала бакча. Бул өзүңүздөр билгендей мына УУдун жанында, СИЗОнун жанында. Ошол маселени биз кайра мыйзамдаштыруу максатында. Буга чейин деле каржы бизде болгон эмес. Бизде только жер менен техпаспорту гана бизде болгон. Ошондуктан ошол немеге. Ал эми ГИКке дагы эки маселени өткөрүп берип атабыз. Өзүңүздөр билгендей Кыргыз Республиканын президентинин эки токтому бар. Үй менен жарандарды бул республикалык боюнча жүргүзүлүп аткан программанын долбоорунун негизинде эки жер тилкесин өткөрүп берип атабыз. Биринчиси бул Сүйүнбаев Курманжандатка көчөсүндө Асман 1 көп кабаттуу үй салган, ГИК салып аткан жердин алдында спорт медициналык реабилитационный борбору болгон. Бул жалпы 3 сотик жерде элеген здание имараты аварийный болгон. Ошол жер тилкесин биздин муниципалдык болгондуктан аны биз ГИКке өткөрүп берип атабыз. Мирлан Казыбай уулунун маалыматы боюнча Туран номер 60 даректери Альфага атайын багыттагы ыкчам топ жайгашкан имарат жана 4,5 гектарга жакынкы Каримов көчөсүндөгү 31А дарегиндеги Илимдер академиясына караштуу 7000ден ашуун чарчы метр түзгөн имарат жана муниципалдык менчикке Алымбек Датка 298 дарегинде жайгашкан Элдер ассамблеясынын имаратын муниципалдык менчикке өткөрүү, Атабаев көчөсүндөгү номер 2 дарегиндеги реабилитациялык борбордун 703 чарчы метри жер тилкеси гана муниципалдык менчикке өткөрүп берүү маселеси турат экендигин билдирди. Эки балдар бакчасын биз толугу менен мамлекетке өткөрүп берип атабыз. Эки себеп бар. Бир бала бакча бул Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атайын кызматкерлеринин балдары гана келип тарбиялануучу бала бакча. Экинчи садик бул улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин гана балдары келип тарбияланган бала бакчаны биз ошолорго толугу менен өткөрүп берип атабыз. Республикалык каржылоого Ош шаарынын бюджетинен аларды бошотуп, акча үнөмдөлөт. Ал жерден үнөмдөлгөн акча каражатын биз балким жаңы башка садиктерге жумшоого мүмкүнчүлүк түзөт да. Ошондуктан бул абдан маанилүү. Биз аны жөн эле бала бакча шаарда тартыш чечишпей турат. Жөн эле берип койгон жокпуз да. Ал буга чейин ошол атайын кызматтын балдары барып жүргөн, жаш балдары. Каржылоодагы курулуш иштери толук ошол органдар тарабынан курулган. Ош шаардык кеңешинин 2025 жылдын 10 сентябрындагы 71 Ош шаарынын муниципалдык менчигиндеги айрым мүлктөрдү мамлекеттик менчикке өткөрүп берүүгө макулдук берүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизүү, Ош шаарынын муниципалдык менчигиндеги айрым мүлктөрдү мамлекеттик менчикке өткөрүп берүүгө макулдук берүү жөнүндөгү маселелер дагы бүгүнкү сессияда каралды. Төртүнчү маселе бул көрсөтүндөрүүдөн мурунду тартиби боюнча болчу. Бул боюнча биз атайын коомдууга дагы чыгаруу боюнча депутаттар сунуш түштү. Ошол себептен биз коомдууга кайра жөнөттүк. Коомдуугудан кийинки сессиянын отурумдарында, кийинки комитеттин отурумдарында кийин карап туруу боюнча маселени депутаттарыбыз менен кеңешип, эл менен кеңешип чечим кабыл алабыз. Эскертүү айрым бул процедуралык маселелерге, айрым процедуралык маселелерге баягы толук эмес материалдарды даярдап алгандыктан ошол муниципалдык менчик башкармалыгына жана ошол тиешелүү кызматтын жетекчилерине эскертүү иретинде атайын депутаттар тарабынан сунуш берилди. Ал сунушту депутаттар бир добуштан колдоп беришти. Күн тартибине коюлган маселелер боюнча депутаттардын сунуш пикирлеринин натыйжасында биринчи маселе депутаттар тарабынан колдоо тапты. Ал эми 4-үнчү маселе боюнча бир канча пикирлер айтылды. Көпчүлүктүн добушу менен 4-үнчү маселе кийинкиге талкууга коюла турган болду. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.